Жалал Абад шаары, Токтогул парк, Жалал Абад центр, парк театр. Өлкөнүн 3-кылаасы аталган Жалал Абад шаары жайлоого айланды. Каланын так ортосунда, тагыраагы Токтогул паркында 10 чакты жылкынын оттоп жүргөн тасмасы бир нече күн мурун социалдык тармактарга тарады. Эми жылкылар болду экен. Центр города. Көп өтпөй шаардын ортосунда, Мир кинотеатрынын алдында да кечинде 5-6 жылкынын оттоп жүргөн тасмасы тартылган. Тургундар алардын ээси ким деген суроо калтырган. Бирок жылкы ээлери табылган эмес. Мына бүгүн мен үйүмө алдына мындай кылып автограф коюп кетиптир жанагы жылкыларчы. Адамдар караңгыда буну басып алды да. Үйүмдүн домдун жанында. Осурно дарбаза турат бул жерде. Дарбаза турат бул жерде. Центр. Кими жылкылары? Кечээда Сымбы кичи шаарчасындагы эс алуу жайынан кулуну менен бир баш бээ оттоп жүргөн жеринен кармалган. Учурда ээси изделүүдө. Мыйзам боюнча мал жандыгын кароосуз калтырган жарандарга укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 124-беренесинин негизинде жеке жактарга 5500 сом, юридик алчактарга 17000 сом айып бул каралган. Бирок аны толтурууга протокол келе электигин айтышат. Мындан улам кайдыгер жарандарга катуу жаза да жок болууда. Болгону эскертүү гана берилет. Бүгүнкү күндө ошо протокол түзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошол протокол келип эле калса, айып бул салынат ошолоргочу. Анан азыр биз шаардык мэриясы тарабынан муниципалдык автоунаанын четине атайын жай кылдык. Ошол кармалган жылкыларда барып, ошол жерге кармап, ээси келсе, шунукат алып, экинчи койроо боюнча эскертүү беребиз. Көбүнчө түнү келип калып атат. Азыр талааларда чөп от жоктугуна байланыштуу шаардагы анча-мынча калган көчөдөгү чөптөргө келип атат да. Биз ушул жарандарга кайрылып кетет элек. Жылкыларды, ошондой эле мал, кой дагы жүрүп калат. Кароосуз калтырбаса, артынан көзөмөл кылып турбаса, мындан ары катуу ошол айып салынат да. Чара колдонобуз. Негизи эреже боюнча кандай шаар аймагында жүргүзүлөт? Шаар аймагында көчөдө багууга мүмкүн эмес да. Эгер үйдө дагы бакса, өзүнүн гана чектөөсү бар, ошо кошунусуга, башкасыга жагымсыз жыт, зыян келтирбегендей кылып туруп, азыраак кармаш керек. Анан чоң жолду жегинде жүрбөш керек да. Мына зеленкоз көрктөндүрүү тарабынан эгилген бак-дарактарды бүт жеп, сындырып, жазгамал гүлдөрдү жешет. Мына газон кылып коюп, алар тепселе жүрүшөт. Андан сырткары көчөдө жүргөндө автоунаага кооптуу абал жаратат. Санитардык абалды бузуп атат. Ошондой эле баягы көңдөрү канча эме болуп атат, зыян келип атат. Ошондуктан шаарда багууга мүмкүн эмес негизичи. Ошо короосунун ичинде гана чыгарбай багыш керек да, бакса дагычы. Мына ушундай зарылчылыктан улам калаада кароосуз жүргөн мал жандыктарды камоочу жай уюшулду. Учурда аталган жайда кечээден бери кулуну менен бир баш бээ кармалып турат. Мындагылардын айтымында мал жандык баккан жарандар кайдыгер, ага чөптүн кымбаттыгы жана таңкыстыгы да себептешет. Бир эми ачык жери болчу, анан атайын ушу мал жандыктар үчүн бул жерге сетка алып келип тартылды азыр. Ошо шаарда жүргөн азыр 2 жылкы келип ушул жерде, бири энеси, бири баласы экен. Качан келди жылкы? Кече келип түштү. Эгеси болсо келип алып кетсин. Шаар аймагында мал жандыктарды көчөгө багууга тыюу салынган. Бирок ага карабай кароосуз калган жандыктар калаадагы жашылдандыруу чарбасы эккен гүлдөрдү, бак-дарактарды жеп, жаратылышка зыян алып келет. Ошол эле учурда айдоочуларга да кооптулук жаратып, санитардык абалды бузган учурларда арбын кездешет. Мындан улам жергиликтүү бийлик жарандарга мал жандыгын кароосуз калтырып, кайдыгер мамиле жасоого чакырат. Эскертекеси өткөн жылы да 2 жаранга 3000 сомдон айып пул салынган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Экембердиев, 7 канал, Жалал Абад.